Ой, Зуура эже чакырдыңызбы? Ооба, бул кызды боyonтуруп, чачым түрмөктөк төгүлө. Макул. Келиңиз, могул жерге отура туруңуз, биз азыр. Эки кыз келип, бири чачын, бири жүзүн карап, жасантырып жатышты. Бир заматта ар бери жагына өтүп, өз жумуштарын бүтүрүштү. Зуура жанына келип, күзгүгө каратты. Адеми өзүн өзү көрүп суктанып, рахмат чоң, абдан жакты, баары. Эч нерсе эмес, сага жаккан болсо кубанычтабыз абдан. Жүрчү жентирмениңе көргөзөйүнчү. Эмне дейр экен? Ээрчитип алып чыкты. Чыдамы кетип терезе тарапта турган болчу. Арсенчик, сындачы эми? Охо, колуңуз дарт көрбөсүн эжеке. Өнөрүңүзгө даңк жана дүңк 5 деген баа койдум. Адемиге карап анын аруу таза, ак көңүл жүрөгүнө, табигаттын тартуулаган сулуулугуна там берип турду. Келип белинен кучактап, көздөрү тигилип, бири-бирине көздөрү аркылуу сүйүүсүн, кымбат адам экенин жеткирип турган кезде. Зуура тамагын кагып, мага башка кызмат жокпу? Деп жылмайып койду. Азыр эжеке, рахмат сизге. Адеми сыртка чыгып унаага барып тур. Мен азыр эле чыгып барамын артынан. Макул, жакшы калыңыз эже. Макул, келип тур. Көрүп алдың да салонду? Ооба, аман болуңуз. Адеми чыгып кетти. Эже, бул эмгегиңизге алып коюңуз. Ой, ушунусу кантип болсун? Тиги көйнөктүн, туфлинин акчасын берсең болду. Аны төрөп койдум. Бул кызмат акыңыз түшкү тамак менден болот. Чай ичип коюңуз. Макул, рахмат алтыным. Саламатта болуңуз. Апама айтпаңыз. Убакыт сааты келсе өзүм тааныштырам. Макул, жакшы бар. Жакшы өткөрүп, ойноп күлүп келгиле. Арсен чыгып барып, Адемин артынан кучактап, жүзүнөн өөп койду. Унаанын артка эшигин ачып отургузду да жөнөп кетишти. Жежанатан бери унаасынын ичинде баарын көрүп отурган Тандагүл ойлонуп туруп калды. Ким экен бул кыз? Арсен катуу жакшы көрөт окшойт. Салонго чейин алып келсе. Демек ортосунда бир нерсе бар. Сүрүштүрүүм керек, деди Тандагүл Арсендин атасынын карындашы. Шаар мэринин экинчи аялы. Аябай колунда бар. Жеке бизнес менен алектенет. Унаасынан түшүп салонго баш бакты. Колундагы кичинекей сумкасын диванга ыргытып. Зуура, ой Зуура. Саламатсызбы? Келиңиз Тандагүл эже. Келдим. Кофе алып келчи, кум шекерден азыраак кошуп. Макул эже. Так, азыр Арсенди көрдүм. Ооба, келди. Анан эмне болду? Келип бат чыгып кетти. Сөздү айландырба, жанындагысы ким? Билбедим. Кофеңиз даяр, алыңыз. Рахмат. Эмне деди? Айт, угуп жатам сени. Сүйлөшкөн кыз экен. Аты ким экен? Кимдин кызы экен? Кимдин кызы экенин билбедим. Аты Адеми экен. Так, Адеми. Жакшы. Кай жака кетишти? Тойго барабыз дешти го? Жакшы. Телефон номерин таштап кетпедиби? Жок. Дагы келип калса сүрүштүр, ийне жибине чейин. Макул эже, макул. Анда мен кеттим. Кофеңе рахмат. Ордунан туруп, диванда жаткан сумкасын желкесине илип алып чыгып кетти. Унаасына барып отуруп, акесине телефон чалды. Алло? Алло, аке, кандайсың? Жакшы Тандаш, сенби? Ооба, мен кай жактасың? Бүгүн үйдө эс алып, балаңды көрдүм. Арсендиби? Көрсөң эмне, иниң да көрүп жүргөн. Бир кыз менен... Мейли, бойго жеткен бала жүрө берсин. Аке, токтот деп айтыңыз. Өткөндө сөз берип киргениңизди унуттуңузбу? Кимге сөз бердим эле? Жолдоштун акеси менен кол алышып, кучакташып келдиң го. Эмне, мени уят кылгыңарбы? Жолдош шаар мэри Тандагүлдүн күйөөсү. Келин кыламын, уулум сөзүмдөн чыкпайт деп. Билесиңби, ал кызын чакырды Америкадан. Ой башты катытпачы, жүрө берсин. Келсе ошол кызды алат. Сөз бүттү. Мага коюп берсен, кабатыр алба, уктуңбу?
Ооба, эгер жолдош билип калса мени кечирбейт, ажырашат, иштерим артка кетет. Акесин катуу сыйлайт. Акесинин жалгыз кызы, башка перзенти жок. Акесин да көрдүңүз кандай киши экенин. Баар тапканы Арсенге калат. Макул, өчүр телефонду. Өзүң кара, калганын мен бүтүрөмүн. Телефонду өчүрүп, ойлонуп отуруп калды. Майраш, Майраш. Эмне болду? Тиги балаң ким менен сүйлөшүп жүрөт? Арсенби же Эдилби? Арсен да? Кабарым жок. Балаңды тыйып кой. Мен жолдоштун акесинин кызын алып берем. Жакшы жердин кызы. Сүйгөн кызы болсо эмне мажбурлап үйлөнмөк белең? Сен эмнени билесиң өзү? Баланы тынч кой. Сүйгөнүн алсын, бактылуу болууга акысы бар. Байлык деп бир жолу көзүмдү май басып калыптыр. Тапканым ушул жашооңо жетпей жатабы? Кызың, уулуң, аялың менен ойношуң, экинчи катының да бар. Дагы эмне кемчилик болур жатат? Тилиңди жулуп алам. Бар үйдөн чыгып кет. Жакпай жатса бул үйдө менин айтканым болот. Балдардын баарын таштап чыгып кет. Артыңдан 10 мүнөттө бир кызды алып келип отургузуп коем. Ооба, сен кыйынсың ушундай. Балама тийиштик кылбайсың, тандаган менен жашайт. Сен кимсиң? Качан сенин сөзүң өткөн? Мен чечемин, мен. Уктуңбу? Бул үйдө менин сөзүм болот. Акча деп акчанын артынан түшүп алганың да болбойт. Баланын бактысы кызыктырбайбы? Башы жок. Чабан атаңа окшоп ой жүгүртөсүң дайыма. 20 жылдан бери оңолбодуң. Тооктун мээсиндей мээң жок. Атасы апасы жакшы жердин кызын алсак, неберелериң да акылдуу болот. Балаңды да сүйрөп алып кетет. Жакшы аял болот. Уктуңбу, көкме? Жададым, тойдум. Билгениңди кыл сенин уулуң. Бирок билип кой, сен күнөөлүү болосуң. Бир нерсе болсо. Арсендин көктүгүн билесиң да, Мен чечемин. Менин астыман кыя өтүп көрсүнчү. Кечип эле салаттырмын. Атасы колундагы бокалын тарс эрте столго коюп чыгып кетти. Дос балдары кыздын үйүнө бара жатышкан болчу. Арсен телефон чалып токтотту. Адеми экөө жетип барышты. Эки лимузин автоунаасында достору ырдап, бийлеп жыргап жатышкан. Ал эми дагы бир маршруткада тууган, ини карындаштары кетип жатышат. Арсенди көрөр замат баары кубанышып учурашышты. Ал жерде Альберт да жүргөн, үйлөнүп жаткан досун асыр келип. Досум, өмүрүмдө акыркы жана биринчи болуп жаткан бактылуу күнүмдү жалгыз таштап койгонуң кантип болсун? Куттуктайм, аяшыңды да алып келейин дегенмин. Келдимби болду да, сени жалгыз таштабайм го. Рахмат досум, деп экөө кучакташып, бири-бирине тийише кетти. Кеттик, аяшың күтүп калды. Жүргүлө кеттик балдар, унааңарга отургула. Унаалар ылдам жүрүп кыздын үйүнө жетип барышты. Айылдагыдай эмес. Айылда баары чын жүрөктөн болгондой, ырдап, тердеп отура калып, туура калып бийлешип, жеңелер күйөө балдар менен тартышып, түртүшүп, кызыктуу өтөт. Бул жерде андай эмес. Баары өзү менен өзү, жай жүрүшөт. Бийге да бирөө экөө түшпөсө, калганы кол чаап четте турушат. Күйөө баланы да келип оңой эле түшүрүп алышты. Жанатан бери карап турган Адеминин ичи бышып кетти. Үйгө кирерде баары бут кийимдерин чечип, кирип кетишти. Жеңелери баш болуп төрдү талашып отура калышты. Адеми келип Арсенди четке тартты. Кичине тыңыраак болгулачы. Кандайча? Эсиңер бут кийимиңерди алдырып койдуңар. Бер деген акчаны бере бербегиле, кактап коюшат го. Баарын айтып түшүндүрүп берди. Арсен досторуму чакырып түшүндүрүп айтып берди. Ал жерде сыйланып келинди издегени чыгышты. Бири бирин сүзүп туруп калышты. Баарынын бут кийими жок. Жеңелери шымаланып келип, жок дегенде 1000 сомдон алышты баарынан. Коңшусунун үйүнө киришип, кызды да араң дегенде алып чыгышты. Байкуш балдар биринчи ЗАГСка чыгышы турбайбы? Бара-бара башы бышат го деп Адем ойлоно кетти. Мындан аркысын Арсен Адемдин сөзүн угуп аткарып кетишти. Баары келип сурап кетишет. Жада калса жеңелери да сурап жатышты. Күндүзү кечке айланышты. Бийлеп ырдап сүрөткө түшүп жүрүштү. Ал кезде айылда апасы үйүндө отуган. Бүгүн да дем алуу күнү, окуу жок. Балам байкуш кантты экен? Бүгүн да келбеди. Бизди аяп жаткан го. Байкушум десе, ачка калдыбы? Эмне болду экен? Деп көз жашын ичке катып, ой басып, термерип отурган кезде эшигинин алдына унаа токтоду.
Сыртка чыкса седеп чоң эңе келген болчу. Жашы жетип карып калса да чыйрак неме. Ой, келиңиз эже, келиңиз. Келдим, садака болоюндар. Теги кабарыңар деле жок? Үйгө кириңиз эже, жүрүңүз. Рахмат кызым, рахмат. Шайыргүл ичкери кирип, жай даярдай койду. Седеп чоң эңе ичкери кирип отуруп калды. Чай коюп, дасторконго нан коюп, тамак абуруна баштады. Кой кызым, тамакты кой. Кечки уколума жетип барышым керек. Кел жаныма отур. Сүйлөшө турган сөз бар. Эже, бат эле бышыра коем. Кой, тим эле кой. Камчыбек алып кел баштыктагыны. Бери киргиз. Камчыбек Нургазынын айдоочусу. Бир кап ун, момпо суй, бир экпекчек алып кирди. Ал кызым, бул силерге. Рахмат эже, убара болупсуз. Убарасы бар бекен. Адеми көрүнбөйт да теги? Адеми окууга тапшырган, шаарда. Ботом кантет. Бизге да кабар бербепсиңер да, жардам берет элек. Рахмат эже, ушунусуна дагы. Көп жардам бердиңиздер. Карызыбыз абдан көп. Кой балам, карыз дей көрбө. Ыраазычылык билдирсең жетет ошол да. Келиңиз, чайга караңыз. Рахмат кызым, ичип жатамын. Айылдын суусу башкача да, даамдуу чай ичкен сайын ичкине эле келе берет. Ооба, туура айтасыз. Башта атам ыраматтылык айтса, сууда да даам болчу беле, бир кызыктай сүйлөй берет дечүмүн. Азыр өзүм байкап калдым. Ооба, жашың өткөн сайын акылыңа акыл кошулуп, баары жокту билип туюп калат экенсиң. Кызым, мен айтайын, сен менен сүйлөшүп кеткени келгенмин. Кулагым сизде эже. Мына уулун Нургазы кичүү адам эмес. Кыргыз Республикасынын депутаты болуп иштеп жатат. Баары жогу, акыл эси жакшы. Эми десең, бактына жакшы аял туура келбеди. Уулум байкушум бактысыз. Кабыл этпе кызым, мунун баарын эмне мага айтып жатат деп. Кулду уруп келген адамды кууп салса болбойт. Нургазы Адемиге көңүл койгон. Билем, жашы бир кыйла чоң, 10 жаштай улуу. Бир баланын атасы. Билем кызым. Менин бар тапканымы, жыйганымы Адемиге калсын деймин. Адеми Нургазынды бактылуу кыла алат. Эже, эми өзүңүз да ойлонуп көрүңүз. Кызыңызды экинчи аял кылып берет белеңиз. Мени да туура түшүнүңүз. Кызым жакшы көрүп калса, айласыздан болсо да, мен макул болушка аргасыз болмокмун. Аялы болсо, кантип макул болом? Туура. Келишимде өзү бир түйшүккө турду. 100 ойлонуп, 100 оюмдан кайтып, бүгүн көзүмдү жумуп баса бердим. Ушул суроону, ушул жоопту берет деген болчумун. Нургазым кыйын абалда. Уулумду көрүп эзилип кеттим. Кайнатасы менен күрөштү. Жашоодо да, бийликте да, жумушта да. Көрдүм, шайлоодо утуп кетти. Менин бар тапканымы, жыйганымы Адемиге калсын деймин. Адеми Нургазынды бактылуу кыла алат. Эже, эми өзүңүз да ойлонуп көрүңүз. Кызыңызды экинчи аял кылып берет белеңиз. Мени да туура түшүнүңүз. Кызым жакшы көрүп калса, айласыздан болсо да, мен макул болушка аргасыз болмокмун. Аялы болсо, кантип макул болом? Туура. Келишимде өзү бир түйшүккө турду. 100 ойлонуп, 100 оюмдан кайтып, бүгүн көзүмдү жумуп баса бердим. Ушул суроону, ушул жоопту берет деген болчумун. Нургазым кыйын абалда. Уулумду көрүп эзилип кеттим. Кайнатасы менен күрөштү. Жашоодо да, бийликте да, жумушта да. Көрдүм, шайлоодо утуп кетти. Арсен менен Адеми тойдон кийин ээрчишип алып жатаканага келишти. Саат 10дон кийин эч ким кире да албайт, чыга албайт болчу. Жатаканада кыздардын бөлүмүн башкаруучу кыз келип, кароолчуга култулатып салган болчу. Ал жерде көп туруп калышты. Адеми жүрүмү менен. Бул жерде турган пайдасыз. Жатаканага барып бир бөлмө румө берем, уктайсың. Мен да ошол жерде уктаймын. Эшикти илип аласың. Эч ким сага тийиштик кылбайт. Макул, аябай чарчадым. Таңдын атышына да аз гана сааттар калды. Жүр анда, мейманканамы мактанып келем. Өзүмүн бөлмөм бар, эс алып келесиң. Адемни алып барды. Чындыгымда мактанарга арзый турган болчу. Ичи таптаза, салкын аба, сүйлөсөң жанырып жылтырап турат. Ичи Европа стилинде. Жумушчулары тыкан кийинишип, апакай көйнөк, карашым, чачтарыны бийик артка тарап,
аябай сылык, сыпаа менен келген меймандарга тейлөө көрсөтүп жүрүшөт. Арсен Адемни жетелеп кирип барды. Кире бериште администратор котормочу кыз отурган болчу. Көрөр замат ордунан атып турушуп: «Саламатсызбы, шеф?» «Саламатчылык, отура бергиле. Жумуш кандай, деги адам барбы?» «Бүгүн абдан көп, туристтер келишти Ирандан». Жакшы, жакшы. Иштей бергиле, эртелеп сүйлөшөбүз. Тойдон келе жатабыз, абдан чарчадык. Макул, жакшы эс алыңыз. Мейли, рахмат. Жүр Адем. Экөө ээрчишип ичкери кирип кетишти. 4-кабатка көтөрүлүп, Арсендин бөлмөсүндө диванда отурушту. Арсен Адемдин көзү ийлешип баратканын көрүп, өзүнүн буттарына жаткырды. «Жарыгым менин. Сенсиз жашоо караңгыдай, кызыксыз мага. Элестете да албайм», деп чачынан сылап. «Мага деле сени жолуктургандан бери жашоомо кубаныч, жагымдуу маанайда алып кирдиң. Бактылуу көз ирмемдер менен бөксөргөн жашоомду толуктап бердиң. Адеми качан бир жаздыкка баш коюп эркелешип жатабыз? Качан балдарыбызды жетелеп айланып келебиз? Экөөбүз качан урушабыз, таарынышып, Урушпай эле коелучу. Билсең, эгер ошол күн да кызыктуу, ошол күн да кадырлуу. Мен сени көзүмдүн карегиндей аяп абайлайм, катуу урушпайм». Колунан жыттап өөк койду. Адеми көзүн жумган калыпта жылмайып алып уктап кетти. Арсен диванда отурган калыбында. Адеми бутуна башын коюп жатып алган. Колдору бекем кармашып алып уктап калышты. Канча уктаганы белгисиз, эшикти такылдаткандан ойгонуп кетти. Аңгыча сырттан атасы Тандагүл эжеси менен кирип келишти. Ордунан шашып туруп калган Адемини жактырбай, наразы болгон көздөрү менен теше карады. «Келиңиздер, уктап калыппыз». «Үйгө эмнеге барбадың? Ар жерде, башың тийген жерде уктап жүрө бересиңби?» Атасы ачуулуу сүйлөдү. Жооп да күтпөй сыртка чыгып кетти. Адеми уялып да, коркуп да башын ийкеп, учурашкандан бөлөк эч нерсе кыла албады. «Кандайсың, Арсен? Эмне кылганыңды түшүнбөдүм». «Эже кийинчерээк жай түшүндүрүп берем. Адеми даярданып тур, жеткирип келем, мен азыр». Арсен атасын ээрчип чыгып кетти. Тандагүл жай басып келип, Адемини баштан ылдый карады. «Адеми, сенби?» «Ооба, саламатсызбы? Качантан бери илегишип жүрөсүң Арсенге?» Түшүнбөдүм. Биз кыз жигитпиз». Кыз жигит. Арсенге таап койгон кызын билесиңби?» «Жок, билбейм». «Билбейсиң, так. Кайсыл жерден болосуң?» «Манас айылынан». «Атаңдын, апаңдын атын айтчы». «Талгат, Шайыргүл». «Эмне жумуш кылышат?» «Эч нерсе, эгин эгип тиричилик кылабыз». «Вахаха, жакшы, түшүнүктүү». «Жакшы. Арсенге атасы жакшы. Жерден кыз таап, эч ак эле кудалашабыз деп сүйлөшүп коюшкан. Атасы апасы бизнесмен, Америкада жашашат. Кызы да сабаттуу, Америкада окуп билим алган. Мунун баарын эмне айтып жатат деп жиниң келип жаткандыр алтыным. Алданып калба, бекер убактын өткөрбө деп жатамын». Бир ооз да сүйлөй албай, жерге башын салды. Өзүн ушунчалык жерге тебеленгенин ылдый сезди. Көзүнө жаш алып, көөдөнү толтурду. Көзүнөн жашын чыгаруудан намыс кылып, терезеге карап, өзүнө күч топтоп, сабыр кылып жатты. Тандагүл барып, Арсендин ордуна бутун учкаштырып отуруп алды. «Окуйсуңбу?» Адеми башын ийкеп койду. «Тартынбай сүйлөй бер. Эмне бүжүрөйсүң? Мен урушпадым го. Арсендин апасы болгондо сүйрөп чыкмак. Апаң урушпайбы ушинтип, кыз бала болуп туруп, мейманканада эркек бала менен кучакташып уктап жүрсөң? Арсендин атасына сендей кыздар жакпайт». «Макул жаным, дагы сүйлөшөбүз. Акылдуу кыз болсоң ойлонуп көрөсүң айткан кептерими». Адеми сыртка атып чыкты. Көзүнөн жаш өзүнөн өзү тамып жатты. Көөдөнү толуп ашып, ачык жаш бууп, өпкө-өпкөсүнө батпай, сырткы суукта байкабай, көйнөкчөн кетип баратты. Эч кимди күнөөлөй албады. Ичи күйгөн ушул болду. Эстеп көрсө, көптөн бери көзүнөн бир жаш чыкпаптыр. Топтолуп бир чыкты. Чыкканда да жүрөгүнүн түкпүрүнөн үзүп, үмүтүн, максатын соолтуп чыкты. Алыс, адам баласынын буту басып бара албаган жактарга качып кеткиси келди. Ушундай бир күч келди, ай аламга жаңыртып бакырып,
жер жүзүн астын үстүн кылып оодарып салгысы келип турду. Араңдан басып жатаканасына жете келип, бөлмөсүнө кирип, башын чүңкөп солкулдап, үнү болушунча ыйлап жатты. Анын ыйланынын эч ким уккан жок. Жаздык гана күбө, көз жаштары агып, жаздыктын бетин суу кылды. Шашып кирген Арсен Адемини таппай калды. Адеми кеттиби? Ким ал кыз? Буюрса келиңиз болот. Буйрубай эле койсун. Эмне дегениңиз? Теңиңди тапчы, сага пара эмес такыр. Парабы же жокпу, мен өзүм чечемин. Кичинеңде багып, карап өстүргөнмүн. Менин бир тууганымсың. Сенин келечегиң үчүн баары жокко даярмын. Каалайсыңбы же жокпу аткарасың, бизде ошондой иним. Эже, менин жашоомо эч ким аралаша албайт. Мен өзүм каалагандай болот. Жашай турган менмин. Сыйлаймын эжемсиз, бирок унутпаңыз, атам да апам да менин жашоомо кийгилише албайт. Жол койбойм. Эми болсо чыгып кетиңиз. Тандагүл ордунан туруп сыртка чыкты. Эшикти жаап, жо короз. Канатыңды кайрыймын, өзүң да билбей каласың.